Жолдун жээгине чыккан жылкыларды жолдон алысыраак айдаганга негизинен бул жерде могу балыкчынын жашоочулардын жылкылары окшойт. Ошо жолдон алысыраак айдасак бир топко чейин барып, анан кайра жолго келгичекти бир убакыт өтөт да, анан жол кыймылда кичине басаңдаган убакытта келебиз да азыр. Учурда мал жандыктарынын баары жайлоодон түшүп, талааларда, жол жээктеринде ээн эркин жайылып жүрөт. Өзгөчө жылкылар түнкүсүн да кароосуз калып, айдоочулардын жол кырсыгына кабылышына себепкер болуп жатат. Жылкы баласы айс караңгы түндө да жарыкты көздөй чуркаары маалым. Кайдан жайдан чыга калганы белгисиз болгондуктан улам автоунаасын башкара албай сүзүп алып, адам өмүрүн алган кырсыктар көп эле катталып жатат. Ошондуктан улам түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, күнү түнү дебей кыдыруу иштерин жүргүзүп жаткан Балыкчы шаарынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери таң күнү жол жээгинде. Ушу кечкурун малдарын колдон келишинче камап, же болбосо жанагында атайын отражающий ленталарды тагып, ошо бир жолду кырсыктардын алдын алууга жардам берсе, жана айдоочуларга да кайрылат элем, келип кеткен айдоочуларга түнкү убакта ылдамдыкты ашырбай, өздөрүнө сак болуп, ушу малдар бул капысынан эле чыга калып, ушундай жолдор менен болуп кетип атат, жол кырсыктары. Ошонун алдын алуу себебин өзүбүздөн да. Айыл аймактарын ирилештирүүдө Балыкчы шаарынын тутумуна Таш Сарай, Ак Үлөң, Көк Мойнок 1, Көк Мойнок 2 айылдары кирген. Мурун 7 чакырым аралыкка жооптуу болгон жол сакчылары эми Кызыл көпүрөдөн тарта 73 чакырым жолго көзөмөлдүк жүргүзүп калышты. Балыкчы Бөкөнбай жолунун 13 километри жергиликтүү жолдор да буларга карайт. Ак Үлөң айылына келип эл менен жолугуп, андан сырткары малы көп кашарларды ар бир үйүнө чейин барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Биздин негизги түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүздүн себеби баарыбызга маалым болуп атат. Түнкүсүн ошо кырсыктардын көп катталганы мал менен болгондуктан кароосуз калган малдарды камаңыздар, болбосо түнкүсүн жарык бере турган ленталарды тагыңыздар деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүдөбүз. Бул айыппул боюнча айта кетсем, негизи биздин мыйзамдарда жазылган күндүзү, түнкүсү малдын ээси жооп берет да. Жол жээгинен алысыраак малдарын кайтарыш керек. Ошондо мен ачык эле айтып кетет элем, малдын ээлери күнөөлүү болуп калат да. Бүгүнкү күндө жылкылардын моюнда түнкүсүн жарык берип, чагылдырып туруучу тасмаларды байлоо иши тынымсыз жүрүп жатат. Мал ээлерине эскертүүлөр берилип, кээ бир аймактарда камап, айып салуу иштери колго алынууда. Кандай ыкма, кандай жолдор аркылуу болсо да, жол кырсыгын азайтууга жалпы коомчулук жардамдаш бололу деген тургундар арбын. Бул болуп аткан иш-чаралар туура деп ойлойбуз. Анткени кароосуз калган малдардын айынан ошо канчалаган элдер, канчалаган адамдар ошо жабыр тартып калып атат жолдордон. Ошо каза болуп калганга чейин барып атышат. Ошондуктан бул бир тартипке келтирели деген иш-чаралар жүрүп атканы бизге өтө жакшы бир натыйжа алып келет деген ойдобуз. Жол кырсыгын болтурба азайтуу жагын аракет көрүү, бир гана жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлерине тиешелүү деген түшүнүк чекилик. Бул өңүттөн алып караганда мал ээлеринин да жоопкерчилиги жогору болууга тийиш. Анан албетте айдоочулар да өз жоопкерчилигин сезип, ылдамдыктарын азайтып, жүргүнчүнүн өмүрү алардын колунда экенин унутта калтырбоолору кажет. Гүлжан Кыдыралиева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.